Ырда айтылгандай чытырман токою жол жээгинен көрүнбөгөнү менен Талас облусунун атактуулардын ордосу деп айтса болот. Алсак аталган облустун Манас районуна караштуу Баласаруу айылынан чыккан белгилүү спортчулар Азия чемпионатында, дүйнө чемпионатында грек-рим күрөшүнөн күмүштөш белгисине ээ болгон Жоламан Шаршенбековго, кыргыз күрөшү боюнча чемпион Санжар Амановго, Бектур Кожомуратовго коомдук ишмер Доскул Бекмырзаев колдоо көрсөтүп, аталган спортчуларга ак калпак кийгизип, саймалуу чепкен жаап аргымак мингизди. Бул ушул элдин атынан, менин эле атыман эмес, элдин атынан. Өзүмдүн семьям атынан, жалпы айылдын атынан, ушул Манас районунун атынан, Талас областынан, жалпы эле Кыргызстандын атынан ушул 3 жигитке биз ушу 3 аргымак ингиз коелу, ошолорго белек кылып тартуулап коелу деген ой максаттар болду. Ошону Кудай буйруза мына Кудайдын да күнү бүгүн жакшынакай болуп ачылып, жакшынакай болуп атат. Ошол жигиттерибизди көтөрмөлөп, булардын рухун, духун көтөрүп, анткени биз тирүү кезинде ушу инсандарды өзүбүз колдобосок, башка эч ким келип колдобойт сырттан. Шаардагыдай шарты жок болсо дагы айылдын кыран суугуна, жайдын аптабына чыдап, күч келгенде кара таш көтөрүп эле чемпионат алып жаткан айылдык жигиттерге айылдын тургундары сыймык менен макташты. Балдардын баары ушу алып келген 3 баланын баары бактылуу болсун, бактылуу талайлуу болсун, асманы ачык болсун, келечеги кең болсун баламдын. Ушу баарына жакшылык тилейм. Доскулга да рахмат. Ушу балдарды сүрөп, балдарды каржылап атыр. Булардын дагы да болсо алдыга деген бир жакшы көп нерсени тилеп, көп жакшылыктарга миройго чейин бараткан балдарды ушинтип неме кылып атат. Биз үчүн ал 3 спортсмен, биз үчүн чоң сыймык. Биз келечекте алардын жолун улантканга аракет кылабыз. Андыктан биз дагы Жоламан Шаршенбеков байкебизде болуп, жакшы күрөшкүбүз келет. Балбандардын ордосу болгон Талас облусунан чыккан жалпы кыргыздын туун көтөргөн кыска бойлуу балбан билек Жоламан Шаршенбеков мындан арыда дүйнөлүк олимпиадалык оюндарга барарын айтат. Максаттар эми Кудай буйрса, да эмгектен өрсө көрөбүз. Дагы максаттарыбыз бар. Жетишкенге аракет кылабыз Кудай буйрса. Койуп диванда отуруп соц тармактан күчүн чыгарбаган, эл үчүн күйгөн коомдук ишмер Доскул Бекмырзаев жаш балбандарга колдоо көрсөткөн иш-чарага аталган облустун губернатору, райондун жетекчилери, Баласаруунун аттуу баштуу аксакалдары катышты. Мына 3 балбаныбыз дүйнөдө жакшы орундарды алып келишип, элин кубандырып турганы бул өтө чоң сыймык булар үчүн. Силер ушуңардан жазбагыла, мен ойлойм, мен ишенем, сиздер олимпиаданын жеңүүчүсү болосуздар. Ар дайым ушуңардан жазбай, бул спортту тыштабай, өзүңөрдөн кийинки балдарга жакшы тарбия берип, алардан да чыгарып, мына берде аксакалыбыз отурат, ушуну жолун жолдоп кийин сиздер да картайганда өзүңүздөр чыгарган жаш олимпиаданын чемпиондорунун астында ушундай кадырлуу аксакал болот деп мен ишенем. Айыл элин 6 күндүк өмүрдө сыйлашып өтөлү деген Доскул Бекмырзаев мындан арыда өз элине колунан келген жардамын аябай турганын айтып өттү. Аталган иш-чарага таңдайынан чаң чыккан, сөздү ыр менен сөөгө жеткирген Актаңдай акын Аалы Туткучев катышып, комуздун коштоосунда калкын бирде ойлонтуп, бирде толгонтуп, бирде күлдүрүп ойго салды. Маданияттын адамдары маданияттуу болушат. Ушинтип жооп кайтарсам кайра бир нерсе кыстарып коюшат. Айтайын сөздүн өңүтүн. Көрдүңөрбү артисттердин башчысы чөнтөгүн салып келишин. Чын айтсам маданият кызматкерлеринин акчалбай акча беришин биринчи жолу көрүшүм. Жаңылай Баймуратова, Калыс Сакибаев, Талас облусу, Нур Ньюс.